Коомчулукта Бишкек шаарынын Сверлов районунун баш имам хатиби Садыбакас Дооловдун айткан сөздөрү талкууга түштү. Диний ишмер жамаат алдында айткан насааттарынын биринде өлкөдө эттин өсүшүн аял заты ачык, кыска кийгени менен байланыштырган. Качан кымбаттайт? Билесизби? Качан сиз жашаган аймакта аялдардын эти арзандай баштаса, аялдардын эти арзандап, жоон санын кадыр эселе бармагындай же колундагы эле көрсөтүп басып калса, намыска келип бир аксакал кагылайын, бери келчи, кимдин кызсың? Жапын этегиңди. Узартпайсыңбы? Уялбайсыңбы? Кандай бети жок немесиң? Кимдин кызы бул деп ата-энелерин даректештирбеген аталардын себебинен аялдардын эти арзандады. Аялдардын эти арзандаган себептүү базардагы койдун эти кымбаттады. Имамдын айткан видеосу бир нече интернет басылмаларда жарыяланып, каршы кабыл алгандар көп болду. Эт арзандаш үчүн аялдар кара кийинип, бетин жаап жүрүшү керек экен. Бул ажекенин логикасы. Гөлгө түшүү учурун сүрөттөп, гөлдүктөр этсиз калабы деп жазышты. Казино тууралуу ооз ачпаган дин ишмери эмнеге аял затына асылат деп айтып чыгышты. Бул социалдык тармактагы пикирлер. Казино маселеси коомчулукта кызуу талкууланганда, иш жүзүндө үн катпаган мусулмандар дин башкармалыгы Садыбакас Дооловдун сөзүн териштирип чыккан. Биз териштирүүдө багы шариятты одону буздубу, ошонусун карайбыз. Андан кийин же болбосо бирөөнүн беделин түшүрүп атабы, же болбосо бир саясат иштерине аралашып атабы, ошо тарабын жакшылап карайбыз. Анан караганыбызда кече шарият бул тараптардан багы бир аябай катуу бир жаңылууну көрө алган жокпуз. Анткени шарияттын негиздерине терс келген нерсени сүйлөгөн эмес. Бирок коомчулукка тараган имамдын сөзү чоң резонанс жаратты. Өзгөчө аял заты катуу реакция кылып, кемсинтүү катары кабыл алышты. Педофилдерге учураган учурларды, көз жаштарды чыгарганда эмнегедир эч ким молдолор деле унчуккан жок, жогорку кеңеш деле унчуккан жок, эч ким эч нерсе деген жок да. Анан аябай кызык, эмне үчүн эле дайыма кыздарды тыя беришет, эмне үчүн эле баардык нерсеге кыздар күнөөлүү болот, аял күнөөлүү болот. Кыздардын этеги кыскарган сайын анан эт кымбаттап атат, анан продукты кымбаттап атат деген бир келесоолук. Светтик өлкө экенибизди унутпасак жакшы болот эле. Биз светтик өлкөдө жашайбыз, каалагандай кыздар кийиниши керек, каалагандай укугу корголушу керек, жана кыздар эркин болуш керек деп ойлойм мен. Теологдор дин кызматкери аялдарды тарынтууну көздөгөн эмес, ал маанисин туура эмес түшүндүрүп алган деген пикирде. Садыбакас ажы бул жерден эти деген сөздү колдонгондо эти денеси бул жерде багы филологический гана багы сөздү колдонуудан кетип атат да. Бул эти деген денеси деген эти дегенде бирок эти деп да колдонот да. Бул мындайча айтканда аллегориялык каймана, кыргыздар каймана деп коет да. Мындай болуп атат да, динге карат антипатиядагылар анан тилди жакшы түшүнбөгөн багы шаардыктар деп койсок болот негизинен. Анан кийин ошолор багы түшүнбөй калып алар катуу тийип атат да. Имам эмнени айткысы келсе да калк укканын түз кабыл алды. Аялдарга карата зордук зомбулук күчөгөн шартта мындай билдирүүлөр тескери натыйжаны жаратууда. Я не согласна с этим, потому что сравнивать мясо животного с женщиной это вообще абсурд. Бүт мамлекетке жарыялады, анан өзүнүн ою өз ичинде эле кала бербеген, баарына ушундай болсун деген үгүт катары иретинде болуп калды го дейм. Ну, я понимаю, что это совсем его мнение субъективное. Я считаю, что это не так. Вообще, причем здесь подорожание мяса и как одеваются наши женщины. Кыска кийген, тигүү дегенди билбейм, жаштар билбейм, жарашыктуу эле көп. Жаштар жарашыктуу, жакшынакай эле кийинип жүрүшөт. Почему он сравнивает женщин, таких же людей, как он, извините меня, с мясом, с животным? Да, конечно, мы все входим в класс животных, но мы одинаковые, как и мужчины, так и женщины. Если он сравнивает, например, меня с мясом, то я имею право тоже его сравнивать с мясом. Ал эми бүгүн имамдын үстүнөн аялдарды кемсинткендиги үчүн административдик жазага тартуу талабы менен УКМК менен башкы прокуратурага арыз түшкөнү белгилүү болду. Маалым болгондой, дин кызматкери кылмыш жаза кодексинин 189-беренесинин адамдардын тең укуктуулугун бузуу боюнча жоопко тартылышы мүмкүн. Анда 100 000 сомго чейин айып пул салынат. Уланбек Тиканбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.